Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Фридрих Мерц бекигенине 1-2 ай болду. Ошо Германиянын канцлери катарына. Жана алгачкы чечимдери ошо Орусияга аябай жакпай жатат. Фридрих Мерц Бундесверди калыбына келтирем дейт Германияны. Жана Украинага Таурус кепт 350 же 150 дегендерди беребиз дейт да. Таурус деген ракета бул Германиянын жана Швециясынын жасалгасы. Бул деген авиациялык ракета, анын максаты учактан атып туруп жерге согуу да. Ошо асман жер деп аталат да, ушундай класс. Чоң алыска чейин учат. Компания DASA азыр Airbus'тын мындай бөлүкчөсү, жаңы европалык самолеттер менен учат эмеспи, Airbus ошонуку. Жана Bofors деген компаниянын экөөнүн ушундай жасалгасы аябай мындай так дыкат менен тиет максатка, керек болсо максатты учуп айланып өтөт. Жана кээ бир учурларда атайын программа киргизсе, бункерлердин ичине терезесинен кирип жарылат да, баягы түзмө-түз сокпой. Жана кээ бир учурларда ракеталарда бункерди жардыруучу атайын технологиялар колдонулат да. Чыгуу иштери 1994-жылы башталган. Негизи ошол авиациялык кассет менен негизинде да, ал DWS-39 деген. Анын жалпы мындай маалымдамалары, эгерде карасак, өзүнүн сапаттары өзү 5,1 метр узундугу, ооругу 1350, кээ бир учурда 1400 килограмм. Жана өзүнүн баягы диаметри 1 метрдей болуп калат, 1 метрден бир аз ашат. Жана мындай канатын жайганда канаты 2 метрге чейин бир аз ашып кетет, 2,06 метрге чейин жазылат канаттары. Анын баягы аскер дүрмөтү, согуштук дүрмөтү Мефисто деген тандемдик жана бетон сындыруучу ушундай атайын дүрмөт, 481 килограмм ушундай ооругу. Алыстыгы 500 километрге чейин учат расмий түрдө. Бирок факт боюнча 550-600 километрге чейин учкан, аларды колдонуп мындай көрсөтүшкөн, сыноолордон көрсөтүшкөн. Жана ошол учуудан өтө көз каранды да. Мисалы үчүн кээ бир учурда ракета марш баягы кыймылдаткычтарын иштеткенге чейин кайсы бир аралыкта ошо ракетанын атуусу баягы реактивдик струя менен атпай эле уча алат да, мындай инерция менен. Дагы кошумча азыр ошондой ракеталарды 2500-3000 метрге чейин учурууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Жаңы иштетип чыгуулар азыр жашыруун дейт, чалгындар айтып атат, бирок Мерц аларды айтып чыкты. Мерц деген ошо Зеленский менен жолугушту, сүйлөшүштү. Мерц айтат, бизде Германияда ушунчалык жакшы, чоң баягы өндүрүштүк күчтөр жок дейт. Бизде эл жетпей атат дейт. Өндүрүштүк мындай базалар да жетпей атат. Биз деген силерди камсыз кыла албайбыз түзмө-түз. Бирок ошолор Rheinmetall корпорациясы, Bofors жана DASA деген корпорациясы ошо Украинанын ичинде же болбосо Украинанын чегарасында кайсы бир өлкөнүн завод курганга даяр дейт. Анан ошол жерден же болбосо Украинанын өзүндөгү ошо мурунку Советтер Союзунун курал чыгарган заводдоруна акча ыргыталы дейт, миллиарддаган доллар ыргыталы дейт. Силер деген ошол заводдорго өзүңөр чыгаргыла, бүт технологиясын беребиз, миллиард евро беребиз, акча бекитти дейт ошо Бундестаг. Жана ошону баштагыла дейт да. Бул деген аябай мындай куу жол. Анткени эгерде байкасак, мурун Мерц алгачкы жолу Таурустарды берели деп айтып баштаганда эле орусиялык расмий жана пропаганда өкүлчүлүктөр айта баштаган. Мисалы үчүн Медведев айткан, деген анда 3-чү дүйнөлүк согуш мындай болот депчи. Ошол аябай жаман нерсени көрөсүңөр дейт да. Андан сырткарда пропаганда каналдардан да айтышкан. Биз деген ошо расмий адамдарды айтышкан, биз деген ошо Германияга анда коргонуу үчүн ошо алардын баягы заводдоруна түзмө-түз сокку урганга укугубуз бар. Ал укукту биз колдонобуз. Мисалы үчүн Орешник менен согубуз, же бирдемке менен ошо заводун талкалайбыз Германия ичинде. Бизди өзүбүздү коргонуубуз үчүн деп атат да. Ошондой болуп атат. Бирок баягы ошону алдын алыш үчүн жана аны баягы сөзүн кайрыш үчүн орустардын, германиялыктар айтып атат, биз ошо Украинадан жайгаштыралы, өндүрүштү Украиналар өзүлөрү чыгарып ракетаны, технология менен өзүлөрү үйрөнүп аны колдонгондо анан колдоно берсин дейт да. Орусиянын чексиз баягы чектелбей 500 километр менен же болбосо баягы Украина территориясындагы аскерлер менен чектелбей 2500-3000 километрге чейин сого берсин деген ушундай мааниде айтты да. Анан албетте ракетанын учуусунун ылдамдыгы 1 мах, бул 1100 километр саатына. 1 махка тана азыраак болуп калат го дейм, 0,9 мах болуп калат.
учуучу бийиктиги 50-70 метр. Эгерде тоо же болбосо имараттар турса ошолорду айланып өтөт. Керек болсо баягы терезеге чыгып, башка терезеден чыга алат да, эгерде жол бош болсо. Анын кыймылдаткычы турбореактивдик Williams деген ушундай реактивдик кыймылдаткыч WJ3815 деп маркировка сатылат экен. Анын баягы акылы, ошо ар бир ракетанын ушундай акылы бар, бул акылдуу ракета. Комбинированная система дейт, көп системалардын кошулмасы. Инерциалдык, бул деген мисалы үчүн атканда алдын ала программаларды көрсөтүп койсоң, өзү ушул баягы программа инерциясы менен уча берет да. Жана жердин ошо гравитациясын ченеп, ошон менен анан табат да, мисалы үчүн бүт характеристикаларын, ошо сапаттарын, маалыматты жүктөсө. GPS-ти колдоно алат спутниктерден. Негизи жылуулукту байкаса, жылуулукка сого алат, керек болсо ошондой настройка кылса. Жана тоолорду айланат. Максатка сокконун астынан аны дагы айландырса болот, бир нече жолу айланып туруп, башка тарабынан сого алат. Негизи өзүнүн дагы жасалма акылы бар. Акыркы версияларында жасалма акылдар болсо, мисалы үчүн эгерде рэп иштеп калса, же болбосо GPS өчүп калса, же мисалы үчүн ошо кандайдыр бир инфра кызыл ошо көзүн атайын фонарлар менен сокур кылып салса, ал деген өзү фото камераны колдонуп туруп, баягы ичине жүктөлгөн географиялык маалыматты колдонуп туруп, ошо соккуну өткөрөт. Бул аябай Орусия үчүн кооптуу курал, анткени мындай мисалы үчүн азыр украиндиктер өзүнүн куралы менен ошо генералдарды көп өлтүрүп атышкан да базаларда. Мисалы үчүн ошо атакамстарды колдонуп башташканда да пехотаны, башкы командованияны мындай кыра башташкан украиндиктер. Өздөрү да албетте жапа чегип аткан. Баягы Орусиянын ошого окшогон бирок кичине технологиядан артта калган ошо куралдардан. Азыр ушул колдонулса, мисалы үчүн бул ракета Таурус, анда жогорку Орусиянын кызматтагы адамдарга чоң коркунуч болот, анткени бул ракета учуп келе алат да. Бул ракетанын өзгөчөлүктөрү аябай дыкаттык, бункер, баягы көпүрөлөрдү жардыра алат, ошо командалык баягы башкаруучу борборлорду жардыра алат да. Жана ошол бекитилген зотторду да жардыра алат да. 50 метрге чейин түшө алат, кээ бир учурда 2 метрге чейин түшөт дейт, бирок анысы так эмес, 50 метр так айтылган. Жана ошо радарларды ошондой бийиктикте аны көрбөй калат. Аябай мындай универсалдык дейт, самолеттон атса болот дейт, ошол F-15тен, же болбосо жерден атса болот дейт. Мындай автоунаада алып баратып эле автоунаанын ичине ата калса болот да, мисалы үчүн бир фуранын ичинен же болбосо пикаптын ичинен ата калса болот экен да. Же танкка уругунат эле, танкка салып эле атып салса болот экен. Ушундай аябай кооптуу, анткени мындай жөнөкөй эле товар ташыган контейнер менен башка бир өлкөгө киргизип, 200-300 километр калганда атып салса болот да. Ошондой жерде ичинде ошондой мээлөө маселеси ичине коюлса. Модификациялар белгилүү, жалпы булактарда Таурус Кепт 350 бетонобойный дейт, бетонду тешүүчү. Ушундай дүрмөтү менен Таурус Кепт 350L деген бул жеңил версия, деген талаадан согуш үчүн да. Аны колдонуулар ошо көбүнчө Германияда, Түштүк Кореяда болуп жатат. Истребительдеринде бар, 43 учактарында F-15K дегендер кошулат, ошондон атылат. Акыркы жылдары ошо 550-600 километрлик ракеталар Украинага берилип турган, бирок аны колдонгонго тыюу салынган да. Анан 150 ракетадай берилет, 12 ракета берилет, бирок алар эчтекеге жетпейт да Украинада, чоң согуш болгондуктан. Ошондуктан алар айтып атышат, биз силерге миллиард евро берели, заводуңар азыр баягы ракеталарды жасап жүргөн сайттар үчүн заводуңарга станокторду киргизели дейт. Анан чексиз чыгара бергиле дейт да. Өзүңөрдүн кишилериңер иштесин, украиндиктер маяны алсын дейт, баарын акчасы менен камсыз кылабыз дейт. Жана Европа айтып атат, биз Орусиядан коркуп атабыз дейт. Бул эгерде азыр бүт өлкөлөр муну эгерде тынчытпаса, кичине сүргө көрсөтпөсө, эртеси күнү Европа толугу менен орусча сүйлөйт деп айтып атышат да. Басып алышат дейт. Эгерде кичине мындай чара көрбөсөк, бизди басып алышат. Ушундай сөздөр болуп атат. Кызыктуу фактылар, ошол ракетанын бир ракетанын баасы ошол 950 000 евро болчу, 1 миллион доллардын тегереги да. Азыр болсо өтө дагы бир кыйла кымбаттады дейт, 1 миллион евродон ашты дейт.
Анан ошо Таурусту чыгаруу MBDA мындай концерн аркылуу токтотулган дейт бир кездерде, анткени эч кандай мындай бирдей өлкө ага заказ бербей турган дейт да. Анан Storm Shadow менен айырмаланганда, жана Scalp'тен айырмаланганда, алардын алыстыгы 290 километр, Таурус алысыраак учат дейт, мындай тастыкталган алыстыгы 300 километр. Анан ошол негизи аны экспорттоо боюнча көп башка өлкөлөрдөн суроолор келген, бирок түзмө-түз буйртмалар келе элек да, эми болсо булар баштайбыз дейт да. Анан эң биринчи ошо бизде даяр аспап бар, бизге адам жетишпейт, жана өндүрүштөгү баягы колдонулуучу имараттар жетишпейт да, станокторду беребиз дейт да. Ушундай нерсе болуп жатат. Ошондуктан Германия баягы ата-бабалар үчүн өч алат окшойт. Орусиялык пропаганда каналдарын көрүп аябай көп мындай күлсө болот. Аяктан баягы айтышат, мынакей Германияны биз жеңдик элек, эми Германия бизден өч алган атат кайра. Тарых кайра бурулуп атат дейт да. Анан ошо мисалы үчүн биз деген Берлинден барып ошо Рейхстагты өрттөдүк элек, булар эми кайра дагы бир сыйра Рейхстагты өрттөтөбү, бизде Бранденбург баягы дарбазасынан кайра киребизби деп орустар айтып атат. Бирок бир нерсени унутпаш керек, ошол кезде Орусия экинчи дүйнөлүк согушта биздин ата-бабаларыбыздын күчү менен жеңген. Панфилов дивизиясы кыргыздардан да турган. Баса казак интернетте байкасам казактар көп жазат экен, Панфилов дивизия таза казактардан турган деп. Көп материалдар жазылды. Бауыржан Мамышулы деп, казактар жеңди, казактар Москваны коргоду, казактар Берлинди алды, Рейхстагка казактар желе килди дейт. Бирок чынын айтыш керек, казак туугандар, Панфилов дивизиясы кыргыз жана казак жана дагы бир нече элдин өкүлчүлүктөрүнөн, өзбек элдин өкүлчүлөрүнөн турган болчу. Ошон үчүн муну эч бир баягы туура эмес айтпагыла да. Бул жерде кыргыздар да аябай көп катышкан. Жана ошо кыргыз элинин ошо кездеги 40% кайра согушка кеткен, анан ошо 40%дан 20%-дан азыраак эле кайткан да согуштан. Калганы жарадар же өлүп калган болчу. Согуштан каза тапкан. Ошон үчүн бул нерсе мындай аябай дыкат болуш керек, урматтуу туугандар. Бирок ошо биздин жардамысыз, жана Украинанын жардамысыз ушу жеңеби Орусия, Берлинге чейин бара, ушу чоң суроода күмөн туудурат. Анын сырткарда Германия айтып атат, эми биз Украина менен ынандык дейт. Украинада бүт биздин министрлерибиз Украинанын министрлери менен таанышты дейт. Жакын болдук, эми биз түбөлүк дос болобуз, түбөлүк иштешебиз. Украинанын эли аябай таланттуу, аябай эмгекчил дейт. Германияга ушундай нерсе жетишпейт дейт. Ошон үчүн Украинанын элинин колу менен, эмгеги менен биз акчабызды аябайбыз дейт. Ушу Германиянын коопсуздугун камсыз кылабыз деп ачык айтышты. Зеленский дагы ага баш ийкеп койду да, өзүнүн баягы мындай жакшы сөздөрүн айтты да, күтөбүз деп. Ошондой нерсе болуп жатат. Албетте бул азырынча сөз эле. Бул деген нерселер, мисалы үчүн инвестиция, станокторду орнотуу 1-2 жыл кетет, аны ишке киргизүү дагы 1 жыл кетет, аны чыгарып баштоо дагы бир нече жыл кетет да. Бир гана ошол баягы саясий спектакль болбосо эле, Германиядан чыгарып эле Украинага киргизип, заводдон чыгармыш болуп коюп эле, андай кылбаса эле, тез ал системаларды жеткирүү Украинага 1-2 жылга дагы созулат да. Ошондой туугандар. Бирок бул жерден эмнеси кызыктуусу, Европа биримдигинде өндүрүш менен чоң маселе да. Бизде де биздин экономикада өндүрүш менен чоң маселе. Америка Кошмо Штаттарда Илон Маскта ыйламсыраган, өндүрүш такыр жетпей атат деп. Чын эле өндүрүш бүттүн баары Кытайда да. Ошон үчүн өлкө кичине эгемендүүлүгүн сактайын десе, өндүрүштү да уюштуруп мындай кандайдыр көтөрүш керек. Кыргыз Республикасынын өндүрүшү өссүн. Биз ал үчүн дагы бизнес пландоо жана инвесторлор керек. Бизде ошо евробондторду ала баштаптырбыз. Ушундай жаңылыкты интернетте көрдүм, расмий өкмөт, мамлекет министрлик кабинетинин өкүлчүлүктөрү ошон боюнча жаза башташты. Бул аябай чоң мындай жетишкендик деп эсептейм. Анткени эгерде евробондтор менен иштей баштасак, акырындап биз деген эл аралык биржаларды Кыргызстанга келтире алабыз, чоң инвестиция ала алабыз да. Инвесторлордун келишине даяр болуш керек, бизнес план жазган билиш керек. Бул QR-код аркылуу бизнес пландын баштапкы кантип жазыш керек экенин ошо билимдерин алсаңыздар болот да. Бул QR-код аркылуу колдоп койсоңор да болот. Сиздерге ошо колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Колдоолор келип атат. Эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерге жазгыла. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.